Ачылганына аз гана убакыт болгон смарт эс алуу жайы жергиликтүүлөрдүн сүйүктүү сейил багына айланып калды. Бул жерде айрыкча жаштар үчүн акысыз интернет байланышы кызыктуу болсо, бөбөктөр үчүн ойноочу аянтчанын болгондугу менен кызыгууну жаратат. Бул парктын өзгөчөлүктөрү биякта жаштар үчүн жаштарга ылайыктуу болгон интернет бекер таратылат. Кечкисин күндүзгүсүн деле бул жерде элдер көптөн келип турушат. Жеке эле жаштар элдер үчүн эмес, кичинекей балдар үчүн дагы салынган оюн-зоок эмелер бар да. Ал жерге келип кичинекей балдар каалаган учурларында келип ойной алышат. Атайын чоң кишилер үчүн да ылайыкталган. Бул паркта негизинен мен дагы өзүм да көп келип отуруп турам. Эс алганга ыңгайлуу. Ошондой эле сейил бактын курулушунда бул жерге келип эс алуучулар ар кандай көнүгүүлөрдү жасап, ден соолугун чыңдап кетүүсүнө да шарт түзүлгөн. Аталган эс алуу борборунун долбоорун түзүүдө оригиналдуу жасалга иштелип чыккан. Бул жердеги ар бир буюмдун дизайны таштан жасалган жана мындагы негизги максат туруктуу жана өзгөчөлүгүнө маани берүү болуп саналат. Сейил бактын ичиндеги шам чырактарда күндүн нурунан энергия алып, кечкисин эч кандай токтун жардамысыз сейил бакты жарыктандырып турат. Смарт парктын дагы бир өзгөчөлүгү анын дизайнында. Тагыраак айтканда, бул жерде жада калса отургуч жана таштанды таштоочу урналар дагы таштан жасалгандагы ар бир ташта ушул компьютердик клавиатурадагы белгилер да камтылган. Бул парк уникалдуу десек болот, себеби дегенде бул парктын чет өлкөлүк дизайнерская компаниялар иштеп чыгышкан, ландшафттык дизайнерлер иштешкен. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде бул дизайнерлик мындай бир подход бар да. Нарындыктардын сүйүктүү эс алуучу жайына айланган сейил бак региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында алыскы тоолуу аймактарга өзгөчө көңүл буруунун татыктуу үлгүсү болуп калды. Назгүл Абдрахманова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.